имамга уюганда сана, сүрөлөр, Аллаху акбар, субханаллах, субханаллах роббил азим жана башка ушундайлар окулабы же дагы каададагы аттахият, дуа, салават окулабы? Мындай. Биринчи такбир тургандар Аллаху акбар барго, бул фарз. Имамга ыктыда кылып атканда мындай эле кылып тура бербең. Кол көтөрбөй деле сиз Аллаху акбар десеңиз, намазыңыз башталып кетет. Бирок кол көтөрдүңүз, Аллаху акбар деп айткан жоксуз, сиз намаздын ичинде эмессиз. Сыртында эле жөн эле турасыз да. Намаздын ичине кириши үчүн сиз сөзсүз тилиңиз менен Аллаху акбар. Бул жерде эмне үчүн адашып атат? Жалгыз окуганда Аллаху акбар дейт. Бирок жамаат менен окуганда көпчүлүгү келип эле туруп калат да. Аллаху акбарды айтпай элечи. Ушул адашууну жоёйлу. Ушул кемчиликти жоёйлу. Бул фарыз аткарылбай калды. Биринчи Аллаху акбар фарыз, рүкүгө баратканда Аллаху акбар дейт, саждага баратканда Аллаху акбар дейт. Аларды ат-такбиратул интикалия бул сүннөт. Аларды айтпай койсо да эчтеке эмес. Бирок биринчисин айтпай койсоңуз чатак. Намаз кабыл болбойт да. Макулбу? Бул биринчи Аллаху акбарды айтасыз. Аллаху акбарды ниет кылдыңыз, ниет кылгандан кийин эле Аллаху акбар. Аллаху акбар деп анан ниет кылсаңыз болбой калат. Ниет, анан Аллаху акбар. Колду байлагандан кийин субханака Аллахумма окуйсуз. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарак асмук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук. Буну окуйсуз. Аузу бисмиллахны окуйсуз. Гойрук деп койдуңуз да, кол байладыңыз, турасыз, унчукпай болду. Нар жагы имам окуй берет. Рүкүгө Аллаху акбар дегенде ичиңизден Аллаху акбар дейсиз. Бул сүннөттү айттым. Субхана роббиял азим деп айтат имам өзүнчө, сиз да аны айтасыз. Имам сами Аллаху лиман хамида дегенде сиз роббана лакал хамд айтасыз. Эгерде жалгыз окусаңыз, экөөнү тең айтат элеңиз. Биздин мазхабта азыр сами Аллаху лиман хамида менен роббана лакал хамд имам менен аркасында муктадинин вазифасы бөлүнөт. Түшүндүңүзбү? Сами Аллаху лиман хамида бул имамды айтат. Роббана лакал хамд деп ким айтат экен? Ыктыда кылгандар айтат. Имам сами Аллаху лиман хамида айтат. Роббана лакал хамд имам айтпайт. Биз сами Аллаху лиман хамидан айтпайбыз, роббана лакал хамд айтабыз. Түшүндүңүзбү? Андан кийин саждага кеткен Аллаху акбар, ичибизден Аллаху акбар дейбиз. Саждага анда субхана роббиял а'ла аны айтабыз. Үчөөнү айтабыз, экинчи саждада үчөөнү айтабыз. Ат-тахиятта отурганда ат-тахият окуйбуз. Бирок Фатиха окубайбыз, зам сүрө окубайбыз. Эгерде имам жахыр намаз окуп аткан болсо, Фатихадан кийин, вала далинден кийин ичибизден амин дейбиз. Имам дагы амин дейт, биз дагы амин дейбиз. Түшүндүңүзбү? Демек, аркасында ыктыда кылган киши аузун окубайт экенбиз, бисмиллахны окубайт экенбиз, Фатиханы окубайт экенбиз, амин де шериктеш экенбиз. Түшүндүңүзбү? Анан кийин зам сүрө окуйт, биз зам сүрөнү окубайбыз. Анан рүкү менен саждадагы тасбийлерде шериктешпиз. Анан кийин ат-тахиятта аны да окуйбуз. Түшүнүктүү да?